Туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн дагы биз өзгөчө айымдын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырсам. Чолпон Умурбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер гепатолог, медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы? Саламатчылык, Сейит. Куш келипсиңер биздин үйгө, биздин кухнябызга. Жакшы. Мына сиздин үйүңүзгө келип отурабыз. Ишмердүүлүгүңүздү билебиз. Анан Чолпон айым ашканада кандай экен деген максатта келип отурабыз да. Майрам арапасында. Майрамыңыз менен келип аткан. Рахмат. Силер да майрамыңар менен келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жакшы. Мен дагы силерге көргөзүп коеюн өзүм чеберчилигимди кухняда кандай экенин. Жакшы. Ал эми теле көрүүчүлөр Чолпон айым эмне тамак жасап берет экен деп күтүп жаткан чыгар. Ошон үчүн айтсаңыз, жалпы теле көрүүчүлөргө кайсы рецептиңизди сунуштайсыз? Мен өзүм врач, гастроэнтеролог, гепатолог болгонума байланыштуу мен көпчүлүк учурда пациенттер келгенде мындай ашкабактан суп шорпо кылгыла деп айтам да, анан кандай кылабыз, андан дагы шорпо болобу деп каңгалып сурап калышат да. Ошондон мен бүгүн сиздерге ошо элдер дагы көрсүн, ушул гепатит менен ооругандар, гастрит менен ооругандар ушу ашкабактан шорпону кантип жасайт. Мен азыр бүгүн ошону сиздерге көргөзүп берем. Көрүп, ичип көрөсүздөр, аябай даамдуу болот, диетический дагы болот, витаминдүү дагы болот. Ошол. Жакшы. Демек, биздин көрсөтүүдө сөзсүз түрдө туура тамактанууга да үндөп, өзгөчө тамактын туура жасалышына дагы өзгөчө ыктап кетет экенбиз. Анда ашкабактан шорпого эмне азыктар керектелет, жалпы теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, ал эми көрөрмандар болсо эстеп калса. Ооба, буларга эми бул шорпого өтө эле жөнөкөй эле бизде колдонулган эле ушул продуктылар кетет. Биринчи эле майды куябыз. Май дагы жанагындай хлопковый май деп коет го. Оор келген пахта майын көп колдонбойбуз. Ушул ашказан ичеги ооруларга ошо көбүнчө жана мен алена деген майды көп колдоном. Ошондон куябыз биринчи. Андан кийин ашпияз кадимки эле ошондон алабыз ашпияздан. Анан кийин муну туурайбыз азыр. Баштай берейин да сиздерге. Жакшы. Анан картошка, сабиз, ашкабак. Эт сөзсүз. Анан мына эт көпчүлүк учурда бизде айтып атпайбы, мына гепатиттерге жылкынын эти болбойт деп баардыгы мындай так эле кесе айтышат да. Бул жылкынын эти айрыкча мына боор ооруларга өтө пайда. Себеби бул жылкынын этинде жеген тамагынан эле көрсөңөр болот. Жайлоодо бир гана жанагындай көдө чептеп коет, ошол менен тамактанат жылкылар. Дары чөптөр менен. Анан кийин ошонун этинде өтө белок көп, эң таза эт жылкынын эти деп эсептелет өзү. Бүт изилдөөлөр боюнча дагы. Анан кийин ошол эле ашкабактан шорпону биз мына эмеден уйдун этинен жасасак дагы болот, ал дагы бар. Анан биз буну жанагындай диетический болуш үчүн биз муну жанагы мясорубкадан өткөрүп алабыз, даярдап атайын. Анан уйдун этин дагы ошентип өткөрүп алсак болот. Мен азыр экөөнү тең коюп койдум. Азыр экөөнүн бирөөсүнөн жасайбыз. Жакшы. Анан кийин ашкабак өзүбүздүн кеңири сатылат, өзүбүздө ашкабак. Ооба. Анда жакшынакай мындай бышканын тандап алабыз. Шорпонун дагы мындай өңү түсү жакшынакай чыгып, тамак биринчи өзү жакшынакай болсо ичкиң келет го, ошондой болот. Аппетит ачат, аппетитиң ачылат. Анан кийин мына картошка, бул дагы бизде азыр баардык продуктылар азырынча баардыгы баягындай натуральный го. Анан кийин мына кызыл сабиз, сары сабиз кошсо дагы болот. Ошолорду кошобуз. Томаттан кичине цветин чыгарыш үчүн аны кошуп коебуз. Пияз кошобуз. Анан кийин тез дагы болот, даамдуу дагы болот. Анан кийин немеге жагымдуу дагы болот. Бүт биздин ашказан ичеги боор ооруларына. Кубик кылып турайын, мен көп нерселерчи. Тамак жакшынакай болуш үчүн. Үйдө өзү тамак жасаганды мен аябай жакшы көрөм. Мен досторум, мен тааныштарым, эжелерим айтышат. Чолпон аябай тамакты даамдуу жасайт. Уурубайт, даамдуу кылат деп айтышат. Тамакка мен аябай көп көңүл бурам. Кийимге көңүл бурбасам дагы, ушу тамак ашка балдарым көп көңүл бурам дагы. Уурубай, көпүнчө парда, бууда, анан кийин мындай жакшы организмге сиңимдүү, витаминдүү тамактарды көп колдоном. Сизди көргөн киши
тамак жасабайт деп билсе керек да. Азыр бүгүн мен өзүм дагы таң калдым. Дайыма эле көрсөм жумушта эле көрөм да. Анан үйгө качан убакыт бөлүп, качан тамак жасайт деген суроо жаралат эле да. Канча убакыт ашканада болосуз? Ашканада мен жумушум бүткөндө эле келем дагы, бир 6-ларда келсем, келип эле, чечинип эле балдарым кирсе өзүм бет колум жууйм дагы сразу ашканага кирип, ашканада саат ушу 6-да келсем, 10-11ге чейин идиш жууп бүткөнгө чейин ашканада болом да. Андан кийин эле чарчап жатып калам. Ошол үйгө келгендеги жумушум ушул ашканада эле бүтөт да. Телевизорду эле көрбөй калам, ушундай. Только ушу кухняда эле өтүп кетет. Жакшы, бул туура чындыгында үй кожойкеси эгерде туура тамакта жасап, жакшы азыктарды берсе, үй бүлөнүн ден соолугу да чың болот деген жакшы сөз бар эмеспи? Бир 150ге кылсак болот азыр. Майды да куйганда мындай организмге пайдалуу болуш үчүн майды бизде көбүн эселер бизде бошто түтөтүп, анан кийин жанагы пияздарды кызыл кылып салат. Андай кылбай эле кичине май кичине ысыгандан кийин эле сразу пиязды салабыз дагы. Бир аз эле мындай чызылдайт дагы, анан кийин калган жер жемиштерди бияка салып бышырабыз да. Азыр өзүңүздөр көп болосуздар. Азыр кичине май кызысын, анан кийин ага чейин Сейит экөөбүз сайыбызды турап турабыз. Себеби этибиз азыр даяр. Тамашалап айтып калат го, сайыбызда С витамини көп дегендей. Аскорбиновый кислота ошол сайыбызда көп. Чындыгында эле иммунитетти көтөрөт да, сары Иммунитетти көтөрөт, ооба. Өтө пайдалуу да, каротин, бета-каротин деген бар. Көздүн зрениясына жакшы. Ошон үчүн сайыбызды дагы көп колдонуп, өтө көп куулабайт. Тез быша турган тамак болсо, биздин ден соолукка пайдалуу болот. Бир-эки мындай аралаштырып куруп алабыз азыр. Өтө баягыдай чызылдатып, майды кызартып кууруган бул немеге дагы жер жемиштин дагы витаминдерин өстүрүп коет. Анан кийин организмге дагы анчалык пайдасы деле жок болуп калат да. Мунун артынан эле кайра сайыбызды салабыз. Мына пиязды өтө көп куурабайбыз, кызартпайбыз. Кайра эле мына сайыбызды салабыз азыр. Картошка дагы өзү аябай мен жакшы көргөн тамактарга кирет. Өтө жакшы көрөм картошканы. Мындама кылганды, ушундай коркого кошуп ичкенди аябай жагат картошка. Картошканы пюре катарында иштетсе болот. Бул дагы диетический тамакка кирет. Өтө көп куурбаса, картошка дагы жакшы тамак. Муну азыр кууруп атат. Анан тузду дагы салгандан өзгөчөлүгү бар да. Тузду мына кууруп атканда салып койсо, жана йод бар го составындагы. Ошол жок болуп түшпөй кеткен. Ошон үчүн кичине акырында тузду салабыз. Азыр биз эмнеге туз салабыз? Кайнап чыккандан кийин. Жок, азыр мындай суу куябыз, тузду салып коебуз. Кийин экинчи жагын бышарга салабыз. Азыр Сейит экөөбүз эмени ашыбыз, ашкабакты, картошка эметип атканбыз. Бир бөлүгү жетеби? Жок, дагы бир бөлүгүн алабыз. Мен көпчүлүк учурда ушул бизге тайылгандарга ашкабактан сосолгула деп айтсам кандай кылабыз деп айта беришет да. Ошол азыр мына көргөзүп атам. Ашкабакты силер мына картошканын көлөмүндө турайсыздар. Мындай көз өлчөмүндө эле салам өзүнчө. Мен канча грамм деп граммдабай эле. Ашкабактын составында дагы өтө көптөгөн витаминдер бар. Жеңил тамак, синимдүү. Ошон үчүн ашкабакты мен дагы үйдө көп колдоном. Балдарым дагы аябай жакшы көрөт. Ашкабактан сосо беребиз деп турат. Ашкабактан бундама кылабыз. Мындай көп тамактар берилет.
тамактан кошобуз. Бул дагы баягындай тамактын себетин жакшынакай кылып өзгөчө даам берет бул дагы. Ошондой эттин баягы бүт өзүндөгү белок, баардык пайдалуу нерселери эттин өзүндө калат. Бизде көпчүлүк учурда мына биздин кыргыз элинде эт салып аябай шоргул шорпого керектүү бүлөң кыла берет да, ошолор өтө зыян да биздин айрыкча боорубузга, ашкаран ооруга. Аны ичип алгандан кийин көпчүлүгү тамагы сиңбей жүрө беришет. Ошондой шорподон алыс болуш үчүн көбүн эсе мындай мясорубкадан өткөрүп алып, фрикадельге окшоп тоголоп туруп, колуңарга деле мындай кылып туруп эле салып койсоңор уже эт уже ажырабайт. Мындай кылып салып коюш керек. Пияз кошупсуз, ичине кара мурч кошуп койсо болот. Жакшы. Сууну карайбыз, кадимки эле шорпо койгандай кылып көз ченеминде куябыз сууну дагы. Сиздер туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсүнө токтош болуп жатасыздар. Урдаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз Абыдан медициналык борбордун жетекчиси Чолпон Омурбекова. Азыр болсо эми этти тоголоктоп чыгат экенсиз, фрикадельди жасайбыз. Келиңиз. Сразу тоголоктой эле салып баштайбыз. Майдараак кылса да болот, орточо кылса да болот. Кайна элек эле Кайна электе эле азыр салабыз. Биздин тамагыбыз 20 мүнөттөн кийин даяр болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Менин тааныштарым, досторум айтып калат да, тыквадан суп кылбайсың деп. Азыр биздин клиникада дагы ушундай супту ошо жума сайын менюга кошконбуз, бардыгына жагат. Жакшы болот турбайбы? Тыквадан да ушундай суп кылса болот экен деп. Ооба. Бизде бар нерселер көп өзү негизи. Аны туура жеген билбейбиз да, чындыгында. Шулардын баары. Бизде багындай диета карма десе эле ойлошот да, көпчүлүгүчү. Диета кармасы эле барып этти салып туруп эле салып койсо, анан кечке кайнап 1 саат, 2 саат. Анан ошону ичип алса, жумшак пышкандай, ошону диета деп ойлошот. Бирок ал диетический тамакка кирбейт да. Ал кайра эттин бүт баягындай керексиз нерселеринин баары шорпого чыгат. Анан кийин кайра аны сиңире алышпай, анан ашказанын кычкылын көбөйтөт ал. Боор ооруларга да жакшы эмес. Ошон үчүн бизде мына азыр овощи, фруктылардын баардыгы бизде өзүбүздөн чыгат, натуральный. Ошолорду колдоно билиш керек да. Ооба. Кандай болгосун тамактан эле даамдуу тамак кылып койсо боло берет. Азыр бул этти кошуп кой жасаса деле даамдуу болот булчу. Ооба. Азыр болсо тамак бышкычакты салат дагы жасайт экенбиз, Ооба, жеңил салат жасайбыз азыр. Жакшы. Өзүңүздүн ушул ишмердүүлүгүңүз жөнүндө сүйлөшсөк да. Чолпон айым, биз билебиз, ушул кыргыз медицинасына салым кошуп, көптөгөн иштерди жасап келесиз да. Анан канча убакыт болду бул тармакта иштеп атканыңызга? Мен өзү 97-жылы бүтүп келгенмин. Ошол Бишкектен Кыргыз медициналык академиясын. Ошондон бери Ошко келгенмин биринчи. Ошо областной детский больница, облус больницасында чогуу болчумун, ошол жерде интернатурамды өткөнмүн. Андан кийин эле ошол жерде иштеп калып кеттим, ошол боюнчачы. Анан кийин гепатология боюнча ошо мен иштеп жүргөндө таптакыр баягындай больнойлор келип эле өлүп калчу да. Бирок гепатитный отделение жок болгондуктан баардык оорулар эле кайра келгенде эле врачтар өзүнүн жерине барып лечение алсын деп кетирбейт эле да. Анан байкуш ошол жака барып өлөт экен деп калып калат элек. Анан ошентип жүргөндө эле бул жакта ошол жылдары медицинский факультет ачылып калды да. Анан жаңы эле иштеп жүрсөм, анан мени окуткан агайым бар эле. Кенжебай Конуназаров деген профессор. Ушул медфакка жаңы ошону алып келип, медфакты үйрөтүп аткан го менчи. Анан ошого жолдон жолугуп калдым эле, анан жолугуп калып эле агай жакшысызбы деп учурашып калдым. Ошо больницадан эле. Анан кийин сен бул жакта иштеп атасың деп экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Мен ошол агайдын сабагынан 5 алган элем да. Педиатрия аябай строгий агай болчумун, баардыгы коркуп, Кожоназаровго түшүп калдык деп коркуп чыгышат эле да. Анан мен ошого тапшырып чыгып, ошол агайдын сабагынан 5 алганмын. Ошондон бул мени таанып калган окшойт. Сен Чолпон тема албайсыңбы, ушу гепатитти түштүктө аябай көп, ушундай отделение ачпаса болбойт деп анан экөөбүз ошондон таанышып кетип, анан
тема аласың деди, мейли алам деп эле ойлонбой, ал кезде мындай наука жаатында бир эметкен тырмышкан киши аз болот эле да. Биздин больницада ошо эки эле кандидат наука болчу. Анан мейли деп эле ошо коркпой эле өзү негизи ушундаймын да, бир ишти алсам артына чейин өтөм. Коркпойбу, то не рискует, тот не пьет шампанское дегендей ошондой. Ошол гепатологиянын артынан ошол боюнча кеттим да. Барып эле сразу ошол агай менен министерствого көп жолу кат жаздык. Анан объединенный больница деп коет эле, ошонун составында анан биринчи жолу биз 2002 жылы гепатологический центр ачканбыз да. Анан барып жанагы гепатиттердин диагностикасы боюнча ИФА диагностика деп коет, ошону биринчи жолу барып мен окуп келгенмин, Бишкектен барып өзүмдүн колум менен жасачумун ошол анализдердин баардыгын. Анан бул жердеги көп врачтар чолпонго барып расшифровка кылып келтип эле мындайча айтканда аябай гепатитти билген киши болуп кеттим да ошол жылдарычы. Аны менен эле жөн калган жокмун. Кийин ошол ПЦР диагностика деп аны Бишкектен барып ошо Коля болуп ал жерден дагы окудум ПЦР диагностиканы дагы. Анан кандидаттык теманы ошол эле убакта биргеликте алып кеттим. Ал убакта аябай гепатиттер менен ооругандар көп эле да, көп болчу. Анан ошолордун бүт медицинский карталарын топтоп, анан кийин ушул түштүктөгү гепатиттердин түрлөрү боюнча кандидаттык диссертациямды 2005-жылы жактадым. Жакшы. Келиңиз, кандай турайсыңбы? Азыр муну кандай турасак дагы боло берет. Ошентип иштеп жүрүп анан кийин 2008-жылы ушул эле тармакта гепатиттер боюнча бир проект конкурска катышып, ошол карап отуруп 3 тур болгон. Ошол турдан өтүп кетип эле анан кийин Америкага кетип калдым. Анан ошол жактан анан стажировка өтүп келдим. Анан Америкада жүрүп аябай көп нерселерди үйрөндүм да. Жашоону ошол жакта канча убакыт жүрдүңүз? Сергек жашоону 2 айдан ашык жүрдүм. Башка сергек жашоону ошол жерден үйрөндүм. Баардыгы биз бир семьяда жашайт элем. Эртең менен туруп, аялы 70-те, бөөсү 74-тө жашта эле да. Аябай жаш көрүнөт эле. Биздеги мына 50 жаштагы эмелердей болуп жаш көрүнүшөт эле. Эмнеге десем, булар эртең менен туруп алып чуркап келишет экөөчү. Пенсионер экөө. Биз келгиче эле сургучаңга барып чуркап келип коюшат уже. Анан кийин тамактары да мындай туура тамактанышат экен. Экөө тең мындай салмагы өздөрүнө туура келген ушундай жакшынакай немелер болчуң да. Жашоону сүйгөн кишилер экен. Жашоону сүйгөн кишилер үйүндөгү жеген тамактарын баардыгын көрүп, анан ушундай кылыш керек экен деп анан келгенден кийин мен өзүм көз карашым өзгөрдү да. Ушундай тамак жеш керек экен да депчи. Лимондон кошобу. Бул дагы өтө жакшы жемиш, лимон дагычы. Чындыгында мага да жагат негизи. Тамактын аш коомдуулугунда жакшырткансыз ушундай сезилет да. Аппетитин ачат. Табит ачат, ооба. Витамин С абдан көп бул лимондо. Ооруп калганда, грипп болгондо лимон чай ич деп бекеринен айтышпайт да. Ушул бул дагы лимонду азыр мындай свежий түрүндө жесек, бул дагы аябай жакшы болот. Сон болуп кайнап чыгыптыр тамагыбыз. Өңү да жакшы, мен ойлойм даңы да жакшы чыкты деп. Себебинде аябай пайдалуу азык-түлүктөрдөн жасалган. Азыр эми туз салабыз, Азыр туз салып алалы. Ушул нерсени эске алыңыздар. Качан анан тамак кайнап чыккандан кийин анан туз салганды унутпаңыздар. Азыр лимонду салдык, туздан салып алдык. Эми мына кара мурчтан бир аз кошуп коебуз, даңын чыгарат. Ошентип азыр муну аралаштырып алабыз. Көчөдөн тамактанасызбы? Көчөдөн аз тамактанам. Лагман, мына самса, шашлык дегендерди көп жейм. Өзүм дагы Эмне үчүн?
гастроэнтерологияда канча жыл иштедим, ушу 20 жылдан бери иштеп жүрүп, мага дагы хеликобактер пилори жугуткан болуш керек дейм. Менин ашказаным көбүнчө ооруйт. Сүйлөшкөндө общий идиш аяктан жугат. Мен бир отделениеде бүт ошондой ооруларды карап жүрбөдүм да. Анан мен азыр элдерге тамашалап айтып кое берем да, мага хеликобактер жуктум, мен ушундай профессионалдык оорум бар, менин ашказаным ооруйт меники дагы депчи. Ошого көчөдөн өзүмчө эле ушу тамак жегим келбей калды, ошентип эле жебейм да. Мына биздин саатыбыз даяр, кымбаттуу көрүүчүлөр. Өзгөчө саат. Азыр болсо тамакта бышып калдыбы? Тамакта бышып калды. Мынакей карасаңыздар, мынакей аябай жакшынакай мындай тыквенный суп болду. Мынакей баардык пайдалуу нерселер бар, эти дагы бар. Биздин тамактар даяр. Азыр сиздерге оператор жакыныраак кылып тартып көрсөтөт. Чолпончо айтсаңыз, негизинен ушул жаңы жылда дагы ушул даамдар жасайсызбы, же болбосо жаңы жылга тиешелүү өзүнүн жакшы тамактары бар эмеспи? Ошол тамактарга өзгөчө басым жасайсызбы? Биз жаңы жылда сөзсүз оливье кылабыз. Анан кийин индук алып, бир жылда бир жыл индук жейбиз, жаңы жылда гана ошону жеп эме кылабыз. Анан жаңы жылдан башка күндөр ушундай эле диетический тамактар көбүнчө. Котлета кылам, көбүнчө эле эттерди ушундай тоболоктоп мындай фрикадельге окшотуп салып коем ушундай. Анан кийин балдарым дагы сүйүнүп жеп алат, өзүм ашказанга дагы жакшы дегенде. Жакшы. Жаңы жылда эми окшоштурбаса болбойт да. Даамды ошончолук көп кылып, мен дагы аракет кылам. Салаттардын аябай түрлөрүн көп жасаганга аракет кылам. Демек үйдө тососуз, Үйдө тозобуз, дайым эле, ар дайым үйдө тозобуз. Балдар менен чогуудан үйдөн тозобуз. Жакшы. Анда келиңиз анда. Остип анда келиңиз, чогуу бирге тамагыңыз даамдуу болсун. Чындыгында тамак жасап атып эле мен кызыктым эле, азыр даамы кандай болду экен депчи. Сен ичип көрчү анан кийин. Кандай болуптур? Сонун. Мага жагат ушундай тамак. Жакты мага дагы, аябай даамдуу болуптур. Сонун жасапсыз чындыгында. Мурда кандай болчу эле билбейм, бирок азыр кысына сөз жок десем болот да. Ошол бул жерде баардык азык түлүктөрдүн даамын сезүүгө болот экен да. Анан бул салаттан да татып көрөлүчү. Салаттан да татып көрчү. Келиңиз. Лимон кошулду да. Лимонду сырты менен кошуп койчу окун жечи, азыр көрөйүнчү кандай болот. Сырты менен жакшы болот да. Витаминдин баардыгы сыртында. Менин салаттарым жактыбы, Сейит? Чындыгында салат дагы жакшы. Мындай кычкыл болуп, тайыпташат экен, Анан пайдалуу, эң негизгиси пайдалуу. Ашказанга сиңимдүү. Көрүүчүлөр дагы тамак аш рационуна бүгүндөн баштап ушул ашкабак шорпосун кошот деген ойдомун. Келиңиз, майрам астында жалпы теле көрүүчүлөргө, эли журтка, жакындарга жакшы бир каалоо кетсиден болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул бүгүнкү эфирден пайдаланып, баардыгыңыздарды келе жаткан 2020-жылы жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2020 деген өзү цифралар эле айтып турат. Ушул жыл баардыгыңыздарга бакыт алып келсин. Ден соолугуңуздар чың болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, баардыгыңыздар ушул үй бүлөңүздөр менен тынчылык, аманчылыкта Кыргызстандын өнүгүшүнө ар бир кыргызстан патриоттук сезим менен салым кошуп, Кыргызстаныбыз өнүгүп, ушу жакшы жылдардан болсун. Ушу элдин саламаттыгын ойлогон сизге дагы ден соолук каалайбыз. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз, жаңы жылды жакшы тосуңуз. Рахмат чоң, силерге дагы. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батса каят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Жаңы жылыңыздар менен.
саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.